Мен тігу фабрикасын ачыш үшін келдім, аштым. Бирок мен 2 ай текшерүү үстүндө жүрдүм. Жана сотто жүргөндө жүрдүм эмесмин. 2 ай эмес, 3 ай. Эмне текшерип атты? Канча адамың бар? Осу ачтыңбы, ИП ачтыңбы? Каяктан ачтың? Буларга сен налог төлөп атсыңбы? Мусорду каяктан не кылып аттың? Светти каяктан алдың? Башка нерсени каяктан алдың? Таштандың каяка төлөйсүң? Каяка төлөйсүң? Сууну бияка төлөбөшүң керек. Бuyерде могу 30 адамың отурса, 30 адамың тең налог төлөш керек, төлөбөсө мындай болбойт дейт. Мына 3 ай. Азыр биз 3 айдан бери кыйналып атабыз. Жабылган цехтер жабылып кетти. Эмнеге бирөө текшербейт бизди? Жардам бербейт, көңүл сурабайт. Балам, эмне болду? Ошол жанагы 3 ай мурун, 4 ай мурун жабылды деп атасы, 1000ден 4000дей жабылды. Алар эмне себептен жабылдың деп бирөө жарым сурадыбы? Жок. Бир адам сурап койгон жок. Мен кыйкырып айтып аттым, наоборот мени жаман көрүшүп атат. Канчасына Instagram болобу, башкасы болобу, регион болобу, бүт телевидение, YouTube канал баарына чыгып айтып аттым.